Кийинки каршы сурообуз бизде ойлонуп көрөйүн деген. Мына көпчүлүк учурда бул жалган каршы суроо болуп эсептелет экен. Чынында эч бир кардар үйүнө барып алып, лотоско отуруп алып ойлонбойт экен ал. Же болбосо балконго чыгып алып, сигарет чегип ойлонбойт экен. Чынында бул болгону отмазка каршы суроо экен көпчүлүк учурда. Бул көбүнчө күмөн саноо көп болгондо, түшүнбөй калганда, жок дештин бир отказдын бир жолу экен. Кардар көбүнчө бул мага туура келбейт экен деп айтпайт экен да. Анын ордуна ойлонуп көрөйүн деп отмазка алып коет экен. Ошондуктан бул жерде сиз ойлонуп көрөйүн деген суроого жооп берип отурбастан, аны башка суроолорду берип отуруп, кошумча маалымат алышыбыз керек экен. Анан бул жерде кээ бир учурда бул мисалы үчүн бир бут кийим жакпаса, мага жакпады дебейсиз туура. Дүкөнгө барганда, бир жерге барганда, же мага туура келбей калды, жок менин вкусума туура келбейт экен деп айткандар аз болот да. Мен мисалы үчүн дайыма ачык эле айтам, себеби өзүбүз соода тармагында иштеген үчүн. А бирок көпчүлүк адам айтыштан уялышат, же кымбат болсо бул кымбат экен деп айтпастан акырын ойлонуп көрөйүнчү деп качып кетет. Ойлонуп көрөйүн бул түшүнбөй калганы көрсөткүч экен да. Эмнеге керек экендигин, кандай кызмат аткарарын, же эмнеге мынчалык кымбат экенин түшүнбөгөндө болот экен. Эми ушул жерде биз көпчүлүк учурда ал өзүнүн утуштарын түшүнбөгөндө, билбегенде да болот экен. Андыктан биз анын утуштары, выгодалары жөнүндө көбүрөөк айтып беришибиз керек болот экен. Кардардын муктаждыгын таба элек болгондо дагы ушинтип ойлонуп, анын проблемасын биз табитин таппастан башка вариант, туура келбеген варианттарды сунуш кыла бергенде дагы ошол учурда түшүнбөй калат, же эмне керек экенин билбей калат дагы, ойлонуп көрөйүн деп айтат экен. Эми анын проблемаларын чечүү жөнүндө сүйлөп берсек, ошондо биз ойлонуп көрөйүн деген каршы суроого жооп берген болот экенбиз. Демек сиздин маалымат берүүңүз, кызыктыруу ишиңиз толук бүтө элек болот да. Демек сиз өзү сатуунун баскычтары болот, ар кандай дароо эле биз сунуш кылбастан өзүнүн баскычтары болот экен да. Биздин башка сабагыбыз бар, ошол сабагыбызда сөзсүз түрдө көрүп чыгыңыз. Ал сатуу сабактары экинчи бөлүгүндө көрүп чыгыңыз бул жерде. Эми сиз жооп берип атып мындай суроодо берет экенсиз. Бир суроо: сизди биздин сунушубуз чындап кызыктырбадыбы, же кандайдыр бир нерсе сизге жакпай атабы деп тактап сурайт экенбиз. Ошондо көпчүлүк учурда жалган каршы суроо экенин билинет дагы, башка жоопторду айта баштайт. Мисалы үчүн баасы кымбат экен дейт. Же кимдир бирөө азыр акчам жок дейт. Өтө арзан экен, сапаты жакшы элеби деп сапатына күмөн саноо болуп аткан болушу мүмкүн. Мына анан сиз күмөн саноолордон эч убакта коркпоңуз. Эгерде күмөн саноолорду канчалык көп чыгарсаңыз өзүңүзгө жакшы. Бул мисалы үчүн мындай экен: хирург ириңди көрсө, ошол ириңди чукканда ал сөзсүз түрдө ириң бар жерди чоңураак ачат экен. Толугу менен көрөйүн депчи. Сиз дагы ошол каршы суроолорду, чыныгы анын күмөн саноолорун, чыныгы каршы суроолорун чукуп, чыныгысын табыштан эч убакта коркпоңуз. Суроолор көбөйүп кетсе, мен кантип жооп берем дебеңиз да. Мына могул сабакты жакшылап көрүп коюңуз да, кайра көрүп коюңуз дагы. Суроолору көбөйүп кетиштен эч убакта коркпостон оңой жооп бере баштайт экенсиз. Дагы бир каршы суроолордун бири: мага дизайны жакпай атат, же мага чото туура келбегендей болуп атат, жарашпагандай болуп атат деп ачык айта турган кылып толугу менен сураңыз анын каршы суроосун. Анткени ыраазы кардар дайым сизден кайра заказ берет, жана дагы башка кардарларды табууга жардам берет. Ошон үчүн биз эптеп товарды сатуунун ордуна биз аны көбүрөөк ыраазы болуп, довольный болуп кете турган деңгээлге аракет кылыш керек экен да. Эгерде туура келбей калса, башка сунуш берет экенбиз. Мага дизайны жакпай калды десе, башка сунуш бергениз жакшы экен андан көрө. Мага жагып атат, бирок мен ойлонуп көрүшүм керек болуп атат, кеңеш сурап, жолдошум менен, же эжем менен, жана апам менен десе, анда балким ал адам толугу менен ошол товарга толугу менен кызыкпай атат да. Кичине күмөн саноолор көп болуп атат, алсамбы албасамбы. Же толугу менен өзүнүн утуштарын, өзүнүн проблемасы чындап чечилишин ал түшүнө албай аткан болушу мүмкүн. Демек сиздин презентацияңыздын үстүнөн дагы иштешиңиз керек болот, же болбосо азыр жакшылап презентация беришиңиз керек болот. Эми ачык айтып койгонуңузга рахмат дейт экенбиз. Эгер ушинтип жооп берчү болсо, сизге айтып койчу нерсе бул акция болуп аткан товарлар. Эгерде кээ бир кардарлар мындай көбүрөөк ойлонот да, алар чечим чыгарыш керек болот, көбүрөөк ойлонот, жагып атса дагы көпкө чейин ойлонгон кардарлар бар. Ошон үчүн на всякий случай профилактика ретинде сиз ушул сөздү айтып коет экенсиз. Сизге айтып койчу нерсе бул акция болуп аткан товарлар өтө талаш болот. Ошон үчүн аны тезирээк заказ кылып койбосок, складта бүтүп калышы мүмкүн. Же ушул күнү акциябыз бүтүп калат. Ошону эсиңизде болсун. Ошон үчүн көп ойлонбостон мүмкүн болсо тезирээк чечим чыгарганыңыз туура болот. Эми дагы варианттардын бири бул ачык айтып койгонуңузга рахмат деп. Ушул өзүнүн каршы суроону айткандан кийин сиз ачык айтып койгонуңузга рахмат. Сизге айтып койчу нерсе анын биз ойлонгонун тездетишибиз үчүн бир чети, экинчи чети аны чындап ойлонуп атабы, же алсамбы албасамбы анын чындап ага керек эмес, ошондо текшериш үчүн биз ушул сөздү айтат экенбиз. Бул акция болуп аткан товарлар өтө талаш болот. Ошон үчүн аны тезирээк заказ кылып койбосок, складта бүтүп калышы мүмкүн деп айтканыбызда, ошондо ал адам тезирээк ойлонот, же болбосо заказ бербей эле кой деп уже чыныгы чечимге туура келет экен да, ойлонуп жүрө бербей. Анан же акция ушул күнү бүтүп калат деп айтсак, ал тезирээк ойлонот экен. Анан дагы бир варианттардын бири, азыр мунун сезону эми башталып атат. Ошон үчүн эртерээк алып алсаңыз, сезондо көбүрөөк колдонуп каласыз. Кийинки жылга ашып туруп калбай, азыр толугу менен иштетип аласыз да сезон бою деп жооп берсеңиз болот экен. Кийинки вариант: мен көрсөткөн вариантта бардык нерсеси, бардык шарты жагып атабы, же дагы башка вариант караштырабы сиз менен десек дагы, муну чындап ойлонуп атабы же ойлонбой атабы толугу менен
кээ бир мына күмөн санап аткан товарды кечке күмөн санай бербей, балким ага биз жакшыраак вариант тандап каларбыз. Ошол ишти жүргүзө баштайт экенбиз. Анан на всякий случай башка вариантты көрсөтчү деп жооп берсе, анан башка вариантты көрсөтүп, жаңыдан анын вкустарын, кызыкчыларына жараша башка вариант тандап көрсөтүп презентация жасай баштайт экенбиз. Бул жакшы, чындап толук туура келчү вариант таба элек болобуз. Ошондуктан биз мына чындап туура келчү вариантты тапканы аракет кылып иштей баштайт экенбиз. Бул жакшы. Себеби биз кардарды ыраазы кылсак, бул оңоюраак сатып алат. Кийинки вариантта. Анан бир нерсе бар психологиялык жактан, сиз эгерде бир вариантты көрсөтүп айтып берсеңиз, аны албай калса, экинчи вариантты көрсөтсөңүз, аны албай калса, үчүнчүдө сизге жок деш неудобно болот, сөзсүз ала баштайт да. Бул ошол жактан да бул жакшы. Ошондуктан макул на всякий случай башка вариантты көрсөтчү десе, сиз сүйүнүп дагы көрсөтө бериңиз. Убактым кетип калат деп коркпостон. Эми сизге сунушубуз биздин сатуу сабактары аттуу экинчи сабагыбызды сөзсүз түрдө көрүп чыгыңыз. Бул сабакта сизге сатуу баскычтарын үйрөтөбүз. Өзү сатуунун баскычтары болот экен да. Эгерде сизде каршы суроолор көп болсо, демек сиз ошол баскычтарын толук билбейсиз жана колдоно билбейсиз да. Эгерде сиз ушул баскычтарын толугу менен жакшылап, өзгөчө экинчи, үчүнчү баскычта жакшылап иштеп койсоңуз, анда көпчүлүк каршы суроолор чыкпай калат өзүнөн өзүчө. Себеби сиз ошол этапта ошол каршы суроолордун көбүн жок кылып койгон болосуз. Андыктан бул сабакты сөзсүз түрдө көрүп коюңуз. Кардарларды кызыктыра билүү жөнүндө ушул сабакты көрүп коюңуз. Бул сиздин соодаңызды өстүрөт жана кардарларыңыздын санын көбөйтөт экен. Эми ойлонуп көрөйүн деген каршы суроонун дагы уланталы, дагы башка варианттарды көрүп кетели. Эгер кардарыңыз көпкө чейин ойлонуп көрүп, сатып албагандар көп болсо, ошонун саны көп болсо, анда сиз могул вариантты колдонсоңуз болот. Телефон чалып айтсаңыз болот. 2 күндөн бери түнү бою уктай албай атам. Сизге эмне кызыкпаганыңызды түшүнбөй атам. Мага айтып коесузбу? Мен эмнени туура эмес кылганымды түшүнө албай атам. Мага жардам берип коесузбу? Кардар чындап анан ошондо айта баштайт. Мен эмнени туура эмес кылганымды айтып коюңуз десеңиз, өзү айта баштайт. Сизге бул жардам болот. Биринчи чети, экинчи чети, ошодон кийин ал кардар сизден албай коюш неудобно болот. Себеби сиз настойчивый болуп атасыз, навязчивый болбой атасыз. Эсиңизде болсо, мен реклама сабактарында настойчивый жана навязчивый деген эки мисалды келтирип бергем. Сиз настойчивый болсоңуз, сизди адамдар дайым көбүрөөк ала баштайт. Навязчивый болсоңуз, сизден кача баштайт. Андыктан ал реклама негиздери деген сабакты сөзсүз түрдө көрүп коюңуз. Эми жооп бериштин варианттарынын бири дагы макул ойлонуп көрүңүз. Мен сизге жардам берип коеюн, эмне жөнүндө ойлонуп көрөлү сиз менен деп жылмайып сурайт экенбиз. Мага сизди ойлондурган суроолоруңузду берсеңиз болот. Сизди товардын сапаты ойлондуруп атабы же товардын баасы ойлондуруп атабы, эмне сизди көбүрөөк ойлондуруп атат десек, аны чыныгы каршы суроолору чыга баштайт. Эгер сиз тажрыйбалуу сатуучу болсоңуз, кардар сизди сулуулук, тазалык темасында, фабриктин ассортименти темасында профессионал экениңизди билсе, сизди профессионал катары көрсө, анан сиз ошол адамга точно туура келчү вариантты тандадым деп ишенсеңиз, анда сиз мынтип жооп берсеңиз болот экен. Мен профессионал катары, адис катары алыңыз деп кеңеш бермек элем. Коркпой эле ала бериңиз деп катуураак, настойчивыраак сунуш кылсаңыз, ал ойлоно тура бербестен макул алайын деп чечим чыгарат экен. Дагы жооп бериштин варианттарынын бири, айгүлө же мүмкүн мен сиздин кээ бир суроолоруңузга толук жооп бере албай калгандырмын. Ошондой болгон жокпу? Эмне ойлондуруп атканын айтыңызчы мага деп сурасак болот экен. Дагы мына көбүрөөк тагыраак тактап ошол каршы сурооду чукуганы дагы варианттардын бири экен. Эми мына ойлонуп көрөйүн деген ошол сиздин сурооңуздан кийин, мисалы үчүн баасы кымбат экен деген каршы суроого өтүп кетиши мүмкүн. Анда сиз ошол баасы кымбат деген каршы суроого жооп бере баштайсыз. Азыр биздин видеобуздун кийинки бөлүктөрүндө буга да жооп беребиз. Эми дагы бир варианттардын бири, ачык айтып койгонуңузга рахмат дейт экенбиз. Мына өзүнүн каршы суроонун айткандан кийин. Сизге айтып койчу нерсе, бул акция болуп аткан товарлар өтө талаш болот. Ошон үчүн аны тезирээк заказлап койбосок, складта бул бүтүп калышы мүмкүн десек, бул адам тезирээк ойлонуп, тезирээк чечим чыгарат экен. Же акция ушул күнү бүтүп калат. Ошон үчүн тезирээк заказ берип койбосоңуз, мен айта албайм, бишкекте бул товарлар талаш болот, качан бүтүп калышын билбейм. Себеби акция товарлар өзүңүз билесиз деп буга чейин биз жооп бергендей, арзандатуу акциялар болгондо товар тез бүтүп калат деп түшүндүрүп бересиз. Эми кийинки каршы суроо, мага арзандатып бересиңби деген каршы суроо. Сизде кардарга албетте скидка кылам да. Сиз жакшы суммада соода кыласыз деп, эгер жакшы суммада соода кылса, мисалы үчүн жок дегенде бир 700 сом, 1000 сомдук соода кылса, анда сиз скидка кылсаңыз болот экен. Скидка алганда бирок эч убакта 50 сомго же 100 сомго түшүрүп берем же 20 сомго түшүрүп берем дебеңиз. Адамдар көпчүлүк учурда сиз мисалы үчүн сизге аз эле акча түшүшүн алар биле бербейт да. Анан сиздин 50 сомго ошончолук көп уткурганыңызды ал түшүнө бербеши мүмкүн. Сиз 50 сомго 100 сомго түшүп берсеңиз көп суммага уткуруп коесуз да. Андыктан сиз сумманы айтпастан, сизге сонун бир сырлардын бири, сиз процентке түшүрүп бериңиз. Мисалы үчүн 5% арзандатып берейин же 3% арзандатып берейин деп 5%тен жогору көп түшүп бербеңиз. Анткени андан көп түшүрсөңүз билесе, сиз көп уткуруп коесуз. Андыктан 5%ка арзандатып берейин деп айтсаңыз, сиз да угутасыз, кардар дагы түшүп бергениңизге ыраазы болот. Анан көпчүлүк кардарлар, көпчүлүк адамдар процентти эсептей албайт да, алар баш айланат проценттен. А сиз калькуляторго саласыз да чыгарып берип коесуз. Эсептегенинизде бир 20 сом 30 сом болуп калат, 5% дегенде аз эле болуп калат. Бирок сиздин скидка кылып бергениңизге сүйүнүп, ал дагы ыраазы болуп ала берет экен. Бир чети сиз да уткан болосуз, кардар дагы ыраазы болуп калат экен. Арзандатып берсем сизге белек кыла албайм да деген вариантты да айтсаңыз болот экен. Сизге сунуш айтайын деп аткам.
сиз 800 сомдук соода кылсаңыз бир заказ бергенде, мен сизге сонун сюрприз белек берейин деп аттым эле деп сунуш кылсаңыз болот, Ал мисалы үчүн самын болушу мүмкүн, шампунь болушу мүмкүн. Негизинен акция убагында арзан алып алган товарлар болушу мүмкүн. Аны сиз алдын ала акция болуп атканда самын, шампунь, ошону арзан, көп кымбат эмес, бирок универсалдуу нерселерден бир 2-3 дана запаска алып койсоңуз, бул сизге дайым сиздин эң жакшы, эң сонун заказ алган кардарларыңыздын көңүлүн ачып, аларды сүйлөтүп, сиздин товарыңызды мактап, сизди консультант катары сизге кардар таап бергени бул сонун стимул болуп берет. Ошон үчүн мен сизге белек эле бербейинби деп сунуш кылсаңыз макул дейт. Эмнеге белек берген сиз үчүн бул выгодный болот, арзандатып бергенге караганда. Албетте сиз арзандатып бергенде 20 сом, 30 сом түшүп беришиңиз мүмкүн. Ошо 5% деген ошондой эле болуп калат да. Бирок ал арзандатуу унутулуп калат да, тез эле унутулуп калат. Ал эми белегиңиз болсо көпкө чейин ал товар бүткүчө, ал товарды колдонгонча, мисалы үчүн самынды колдонсо, 1 ай колдонсо, 1 ай бою сизди колдонгон сайын сизди эстеп турат да. Сизди эстеген сайын сиз жөнүндө көйрөк айткысы келет. Жана сиздин товарларыңызды мактап, сизге кардар таап берген, өзүн өзү таап берген, кантип таап бергенин билбей калат да. Сизге да бул жакшы болот. Ошон үчүн анча-мынча мына өзүңүзгө арзан келип калган запастарыңыздан да берсеңиз болот. Бул мүмкүн болсо универсалдуураак товар болуш керек. Интим-гель, самын болушу мүмкүн, шампунь универсалдуу, кол үчүн крем, бул дагы универсалдуу. Эми дагы бир варианттардын бири, сонун вариант бул дагы. Компания өзү эле сонун арзандатып берип атат. Мындай сапаттагы товарды сиз мындай бада таба албайсыз же. Мен тааныштарым мына сүйүнүп эле алып атышат азыр, жаман арзан экен деп. Компания менсиз деле өзү эле сонун арзандатып берип атат. Ошон үчүн сүйүнүп эле ала берсеңиз болот. Мен мисалы үчүн сүйүнүп эле алып атам. Менин кардарларым көбү сүйүнүп эле алып атат. И так эле арзан келип атат деп жооп берсеңиз да болот экен.